бардығын Аллах жаратқан. Аллах жаратқан қалайық халыққа, қарапайым жұртқа, елге қаншалық пайдаңыз тисе, сіз ошончолук Аллаға жақын боласыз. Мээрим төккөндөргө мээрим төгүлөт. Жардам көрсөтүп, көмөк көрсөткөндөргө Кудай жардам берет да. Өзгөчө Рамазан айында. Кимдеген бир фабриканын ээси болсо, жумуштун ээси болсо, атүгүл жана мамлекеттик кызматка чейинчи, жумушу оор болуп аткан адамдарга кичине айлыгын кошуп берип, ол мамлекеттик деңгээлде ушундай чара көрүш керек, Кудайым буйрса. Бир аз жумуш мөрөтүн бир аз болсо да үйүнө бара тургандай кылып, премия деп коет, чыгарып берип, башка кылып, бул жакшы болот. Бул жакшы болот, анткени сиз анын ибадатка ышкак дем берип атасыз. Ибадат үчүн сүйүнүп, бирөөнү сүйүнтүп атасыз, демек Кудай Таалам да сизди сүйүнтөт кыяматта. Чаңкап турган учурда, сен жумушунда мүмкүнчүлүгүң бар, ушундай жардам көрсөттүң пендем деп, калайык калктын көзүнчө чаңкатпай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи колунан суу ичип бейишке киргизип атса, элестетиңиз эсап. Кандай чоң жеңиш да. Рамазан айында ушул эле айда эмес, жалпы адамзатка мээрим төккөндү үйрөнүш керек болот.